Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Денсаулык иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ош шаарынан анча алыс эмес жерде жайгашкан, тактап айтканда, мына ушул Башбулак айылынын центрине сатыла турган ремонту толук бүткөрүлө элек 4 бөлмөлүү жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге толук адресин түшүндүрө кетейин. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, мына ушул Башбулак айылына кирип келе бересиздер. Башбулак айылына кирип келгениңиздерде ушул эле Башбулак айылынын центринде, тактап айтканда ушул эле жолдун сол тарабында Башбулак айылынын вулканизациясы жайгашкан. Өзү негизи Башбулак айылында бир эле вулканизация бар. Мына ушул вулканизациянын жанындагы эле мына ушул көчөгө кирип ичкериге түз 250 метр кирип барсаңыздар, жанагы сатыла турган жер үйдүн алдына барасыздар. Ал эми ушул эле главный жол менен бул жакка дальше кете турган болсоңуздар, Гүлчө Алай тарапка карап бет аласыздар. Так, мынакей достор, мен жанагы айткан мына ушул көчө менен бул жакка түз 250 метр киргениңиздерде, ушул эле көчөнүн сол тарабында 4 бөлмөдөн турган, ремонту толук бүткөрүлө элек, бирок көп эле иши бүтүп калган 4 бөлмөлүү жер үй жайгашкан. Азыр сиздерге ушул сатыла турган 4 бөлмөлүү жер үйдү тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, ушул жер үйдүн ээси менин жанымда. Кандайсыз эжеке? Жакшы, рахмат, өзүңүздөр. Жакшы. Үйүңүздөрдү сатыкка коюп турсуздар, Сатыкка койдук. Бул жерде үйлөр кыйла көбөйүп калыптыр, Үйлөрдүн саны өтө көп экен. Эми өзүңүздөр да кийин келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. 4 бөлмөлүү жер үй. Бул үйдү биз где-то бир 2 жума мурун тартып чыгарганбыз. Эмне себептен сатылбай калды эже? Эмне болду эле? Бирөө келип, өзү көп адам чалды алабыз деп, жанында бир клиент келип, рекламадан алып койгула деп, алдырып, баашын берип. Акча берген, Баашын берип, анан кайра акча таппай калдык деп, ошондой дешти. Кайра отказ болду, Ошол себептен азыр биз кайра сатыкка чыгарып атабыз. Андыктан ардактуу замандаштар, эгерде өзүңүздөргө ишенген болсоңуздар, жакшылап сүйлөшүп, анан келишиңиздер. 4 бөлмөлүү жер үй, өзүңүздөр көрүп атасыздар, 4 тарабы тең мына ушундай пескоблок менен тосулган. Бул жакта чоң заң кыйгандагы бараттагы коюлган. Жериңиздер канча сотук? 6. Жери 6 сотук экен, жери тегиз. Условияларына келе турган болсок, бул жерде свет бар, суу дагы бар. Бул жактан 50 метр жерди казып, таза сууну чыгарып койгон, 24 чети таза суу чыгып турат. Жүрүңүздөр, анда эмесе бул жакта көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, үйлөр бул жакта кыйла эле көбөйүп калган. Документтери кандай анан эже? Документтери так, жердин кызыл китеби бар. Документ боюнча эч кандай маселе жаралбайт дейт. Үйдүн алды дагы өтө кеңиргенен сиздерге плюс болот. Себеп дегенде ушундай пустой жер турат. Бул жагына бир үч очок, бул жагына дагы времянка, бул жагына дагы бир тапчан коюп, каалагандай кылып өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша жайланышып алсаңыздар болот. Толук бүткөрүлө элек үй. Өзүңүздөр дагы ичине кирип, чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Свет бар дедик. Бул жакта болсо 50 метр жерди каздырып, таза сууну дагы чыгарып койгон. Ушундай эске алыңыздар. Эже, бул сууну ушундай чыгарып берүү кызматы канча миң сом, ошону да айтып койсоңуз? Өзү метрин 2000ден казат, анан кийин ананда чоң шланги турат го, чоң кара. Ошодон да 50 метр жердин түбүнө кирген насос менен. Мындай болуп, 200дөн ашып ушундай болот. 200 миң сомго ушундай сууну, таза сууну чыгарып берет, даяр кылып. Азыр көбү билбегендер арзан деп эле ойлойт, ардактуу замандаштар. Бул 200 миңге ушундай таза суу чыгарып берет. Кызмат акысы 200 миң сом болот, ушундай эске алыңыздар. Булактын суусу болсо керек, Жердин түбүнөн таза чыгат. 4 бөлмөлүү жер үй, жаңы эле бүткөн, өзүнүн биринчи ээсин издеп атат, 4 бөлмөдөн турат. Фундаменттери бийик болгон, бышык иш менен тургузулган, брон эшиктери коюлган, айнек терезелер пластик, крышасы дагы кымбат баалуу тернике менен жабылып, суу түтүкчөлөрү дагы орнотулган. Узун турасы канча болуп атат? 11ге 12. 11ге 12. Жалпы аянтын билесизби? Үйдүн өзү ичи 120 ошондой квадрат метр. 120 квадрат метр экен, Жакшы. Брон эшикти ачып кире бересиздер. Бул жакта счетчиктери дагы орнотулган. Ушул жерден сууну жандырасыз, Азыр сиздерге бүт бардыгын жандырып көргөзүп беребиз. Бул жагы кире бериш холл болуп калат, коридор. Кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип кете бересиздер. Ичи кумшубак, электромонтаждары бүткөн, крышасы болсо жыгач менен жабылып, ылайы дагы басылган. Черный потолок деп коет,
Чорный потологу ташталган. Жакшы, мындай шамал кирбейт. Кийин бул биринчи бөлмөсү Кухня. кухня, жеңил 80-ге 3,5. 480-ге 3,5 кеңиргенен бөлмөлөрү. Потолоктору дагы бийик болуп турат. Бул жак кандай бөлмө? Бул жак болсо детский. Бул жакта 480-ге 3,5. 480-ге 3,5 экен. Мына жак душу. Бул жагы душ, санузел, бүт бардыгы ушул тарапта жайгашкан. Ичи дагы кеңиргенен, форчкалары дагы орнотулган экен. Жанагындай суу түтүкчөлөрү орнотула элек экен, Жок. Ал жагын эми өздөрү келиштире алат, Кудай буйруса. Бул жагы болсо Бул жак спальня 5-ге 3,5. ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, узун трассы 5-ге 3,5 экен. Ошондо отделкасы эле калыптыр. Ал жагын эми өзүңүздөр табитиңиздерге, чөнтөгүңүздөргө жараша ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Бул зал, конок бөлмөсү. 7-ге 3,5. 7-ге 3,5. Жалпысын айтканда 4 бөлмөлүү жер үй. Бүткөнүнө канча болду эже? Бүткөн 15-сентябрда бүткөн. Бир айдагы болду экен, Жаңы үй экен да, достор. Жакшы. Негизи үйдүн көрүнүшү дагы жакшы, мындай өзүнө тартып турат экен. Жакшы болуп курулган экен. Бул жактагы бош орундуктарын дагы көргөзүп коелу. Бул жака дагы бир үч очок же болбосо мал чарбачылыкка кызыккан болсоңуздар, малкана, тооккана кылып алсаңыздар дагы болот. Кошумча иш кылсаңыздар болот. Азыркы учурда өзүңүздөр билесиздер, кошумча иш кылыш керек. Так, бул жагы үйдүн арткы тарабында 2 метр аралык калтырылган. Жакшы. Бул үйдүн сейсмопоиск колонналары орнотулган экен, Үстүн ачып 2 этаж кылса да болот. Ичи бир кыш эмес, 1,5 кыш болгон. Ичиби? Барды 1,5 кыштан анан дуал урулганда полнышов болгон. Мындайча айтканда жакшы көңүл буруп, жакшы расход кылыптырсыздар, Жакшы. Бул жагында болсо сырткы ажалканасы, суусун жандырып көргөзүп коелу эже? Бул жер, ардактуу замандаштар, 5 кошкон эл. Ар ким ар тараптан көчүп келген, андыктан кеңири ала берсеңиздер болот. Шаарга дагы жакын, бир 15 мүнөттөн баштагыңыздар менен шаарга жетип барасыздар. Мынакей достор. Азыр нар жактан жандырганда бул жакта бир 40 секунд күткөндө эле бул жактан таза суу чыгат экен. Напору дагы өтө сонун. Азыр өзүңүздөр көрөсүздөр. Так, дагы эмне маалымат берели сиздерге? Мынакей достор, суунун напору өтө сонун, таптаза булак суусу. Суу свет боюнча сиздерден маселе жаралбайт. Центральный жолго дагы жакын, 200 метр түз түшүп барсаңыздар, Ошалай трассасы, Башбулактын центринде мектеби, бала бакчасы, магазини, мечити, айыл өкмөтү бүт бардыгы жакын эле жерде жайгашкан. Пешком эле барып келе бересиздер. Шаарга 15 мүнөттө жетесиздер. Маршруттук каттамдары бар, шаардын буш-буштарына барат. Негизи эле эми түнү деле трассада машина тынбайт, эки жакка өтүп турат машиналар. Попутчиктер дагы бар, мындай айтканда. Документтер бүт бардыгы так деди. Эми баасын сурайлы. Баасын канча тутасыз? Бизге өзү башта рекламада 38 миң деп койгон элек, азыр срочно акча керек болгон үчүн да түштүк. 36 деп атабыз. 36 000 доллар. Бизде ошо көп нерседен калтырып койду, берке алам деген адамчы. Так, содалашы болобу эже? Болот. Так, кичине түшүп беребиз. Только наличка дедиңиз, Ар ким ар кандай деп чалат. Бөлүп берсек болобу, мынча коюп бер деп, бизге зарыл акча керек ошон үчүн. Только наличка. 36 000. Болуп бере жеканда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, Сиздерге да. Мынакей достор, биз сиздерге мына ушул 6 соток жер тилкесинде жайгашкан 4 бөлмөлүү жер үйдү тартып көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бердик. Эсин номери экранда жазылган. Өзүңүздөр чалып сүйлөшүп, ушул жерге дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Баасын айтты. Албетте эле содалашуу болот дейт, түшүрүп беребиз дейт. Эмне демекчибиз? Ушундай шаарга жакын жерде жайгашкан ушул жер үйдү колдонуп чарбаңыздар. Барыңыздарга ийгилик. Мен болсо бул чарылышты жыйынтыктайм. Нерсени айта кетсем болобу? Мектеп, мечит, садик жакын. Анан 120 маршрутка каттайт. Барлык шарттары бар, мындай айтканда. Болуптур эжеке. Сак саламатта калыңыздар, ардактуу замандаштар. Көрүшкөнчө.